Суу сактагычы. Бул суу азыр көппү же азбы же нормалдуубу билгендер айтып коюңуздар. Комментарийге жазып коюңуздар. Азыр мен бир нерсе деп айтканга чочуп турам. Себеп дегенде мындан 2 жыл мурун bir video çıkarsam ГКМБга чакырып мени 40 мүнөт допрос кылган. Ошондон кийин чочуп турам. Себеп дегенде семья бар, бала чака бар. Так, бул жак Ош Жалал Абад. Бул жак Бишкекке кете турган жак. Азыр көрүп атасыздар. Bir sözün же bir видеоң жакпай калса апарып камап коет. Буну ачык айтыш керек. Азыр көбүбүз чочуп турабыз. ГКМБга чакырат же болбосо РОУду, ГОУДга чакырат. Мен bir sözüm бар, денени бош коюп көчүктү кысып жашаш керек. Сразу айтып коюн, бийликти баса алып турган оюм жок. Бийликтин кылып аткан ишине каршы эмесмин. Бул видеодон кийин да ГКМБга чакырып жүрбөгүлө мени, же РОУДга, ГОУДга пропискаң шаарда экен деп туруп, ГОУДга чакырып жүрбөңүздөр. Алдын ала айтып коеюн. Окуй тышкы карызыбыз 2 эсе өсүп кетти. Ма десе 10 эсе өсүп кетсин. Бирок ал тышкы карыздар ар бири өзүнүн долбооруна жумшалып, кайра 10 жылдан кийинби, 15 жылдан кийинби төлөгөнү келгенде ар бир долбоор өзү төлөп коет. Азыр биз жана сырткы карыздарды, 5 миллиард сырткы карызды баарыбыздын чөнтөгүбүздөн төлөп атабыз. Мурда каяка кеткени белгисиз ал акчалар. Энергетикага кеткенби, же үй салганга кеткенби, же жөн эле кеткен да китеп чыгардык, анан билимге жумшадык, анан баланча консультант келди, ал $1 миллион төлөп бердик, ага деп эле 10 миң болуп кеткен. Кумга сиңген суудай болуп кеткен ошонун баары. Мына азыр биз төлөп атабыз. Мындан 20-30 жылдан кийин биздин келечек балдар антип төлөбөйт. Ар бир долбоор өзү төлөйт. Мына темир жол өзүн өзү төлөйт. Камбалата өзүн өзү төлөйт. Мына мусор чыгарган заводду көрдүңөр, мына. Бу дагы декабрда 10-15 күндө ишке беребиз мына. 30 жыл өрттөнүш жерде түтөп жаткансыңар. Азыр тескерисинче мусор жетпей калды аны неме кылганга. Өзү 1200 машинасы бар. Бизде 800 тонна мусор чогултабыз Бишкек. Ал 1200'дü күйгүзөт. Ал жөн эле мусор күйгүзбөйт. Плюс иши 30 мегаватт электроэнергия берет. Мына 15 декабрдан баштап бизге бере баштайт. 1 декабрда энергия бере баштайт. Бул технология. Анан ошо биз мындан 3,5 жыл мурун жол кырсыгына кабылып, балам ушинтип баса албай калган. Башынан 3 жолу операция болуп, азыркы учурда аппарат менен жашап жатат. Жашы 4 жашта азыр. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим. Мен уулум Мухаммадты Турцияга операцияга алып барыш керек болгондуктан сиздерден кайрылып, жардам сурап кайрылып жатамын. Бизде акча каражатыбыз жок болгондуктан сиздерден жардам сурап кайрылдык. Биз мындан 3,5 жыл мурун жол кырсыгынан улам. Балам башынан катуу удар алып калган. Азыркы учурда баса албайт. Ошо баламдын басып кетүүсүн каалайм, мен дагы көптүн катарында ойноп күлүүсүн каалайм. Кайрымдуу кыргыз элим, жардамыңыздарды аябаңыздар. Ошо балам эл катары басып кетсин. Баланын бир жери ооруса эненин жүрөгү ооруйт дейт. Сиздерден сурандарым, кайдыгер карабаңыздар, 5 сом 10 сом болсо да жардам берип кетиңиздер. Азыркы учурда балам 4 жашта, өз алдынча баса албайт. Ушу токко жатат. Буга чейин 3 жолу операция болгон. Мындан алдын дагы сиздерден жардам сурап кайрылганбыз. Баарыңыздардан Аллах таалам ыраазы болсун. Ушу сиздердин жардамыңыздар менен азыр балам кичине аракеттенип жашап жатат ушул жарык дүйнөдө. Азыр башында аппарат менен. Бул акыркы операциясы бизге $45 миң каражаты керек болгондуктан бизден андай сумма жоктугуна сиздерден жардам сурап кайрылдык. Жардамыңыздарды аябаңыздар, Аллах таалам ыраазы болсун баарыңыздардан. Ушу баламдын басып кетүүсүнө себепкер болуңуздар. Бардык карта реквизиттер өзүмө караштуу. Эмбанк кымбат деп чыгат. Аяк 3197. Ошол эле номерде оденги эдин салам дегендерде. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге Сбербанк бар. 7807 Кундузай деп чыгат. Өзүмө таандык ал дагы өзүмдүн сиңдилерим. Баарыңыздардан Аллах таалам ыраазы болсун, жардамыңыздарга чоң рахмат.